Апаз агайыбыз жетекчи катары өтө камкор жетекчи болгон. Ар бир чыгармачыл инсанга өзүнүн мүнөзүнө жараша кээде эркелетип, кээде мактап, кээде ажыл тамаша айтып мамиле кылчу эле. Айрыкча кыз балдарды аял затына аяр мамиле кылчу. Бир күн агай Бишкектен келип калды. Келип бизди кабинетине чакырды. Кыздар баарыбыз чуркап кирдик. Кирсек, агай бизге Бишкектен кийим алып келиптир, концерттик формаларды. Баш кийим үкүсүнө чейин. Кыздар, мына силерге кийим алып келдим. Ар кимиң өзүңө жакканын кийип келгиле деди. Биз чуркап, сүйүнүп, эшикке чыгып барып кийип, агайдын алдына кайра келдик. Биз өзүбүзчө сүйүнөбүз, агай бизди көрүп, агай сүйүнөт. Отургандан кийин агай айтты: "Кыздар, силерге дагы бир сюрпризим бар. Мына коробканы ачып көргүлө" деди. Коробканы ачсак, аялдарга тиешелүү болгон, сахнага керектүү болгон сырга, сөйкө, шакек, ондан тышкары боёнуп отурган каражаттар, помада, карандаш, туз, ушундай майда чүйнөсүнөн алып келиптир. Ушундай камкор болгонуга атабыздай көрчү элек да. Кыздарды ал дагы кызындай көрчү.